Айгүл Кочкор кызы Баткен шаарында тигүүчүлүк менен алектенет. Ал дизайнерлик кесипке бала чагынан эле кызыгып, куурчактарына ар кандай көйнөктөрдү тигип жүргөнүн айтат. Учурда ал бул тармакта такшалган аймактагы мыкты чебер айым катары таанылды. Кичинемден эле болгон менде кызыгуу. Ал мезгилде биз колдо эле ручной работалар менен иштеп, ушу бирдекелерди жаратып, кечке кыялдан өрүшүмдө ошо өзүмө бир сонун көйнөктөрдү тигип кие алсам деп, бирок ошону мен кичинекей куклаларга тигип ойноп, ушундай кичинемден ушундай кызыгуу ошол мезгилде ойгонгон экен. Айгүл айым буга чейин чет өлкөдө да эмгектенип жүргөн. Ал кезде өз өлкөсүндө чакан ишкана ачууну максат кылган. Эми мынтип кыялын ишке ашырган. Бул ишти баштаардан мурда мен эл катары эле мен дагы мигрант болуп иштегенмин. Миграцияда жүргөнмүн. Ал жакта дагы Сирия боюнча иштедим. Андан кийин өзүмдүн эл жериме дагы кызмат кылгым келди. Ал 1 жыл мурда тигүүчүлүккө кызыккан кыз-келиндер үчүн тигүү курсун ачкан. Айгүл айым акыркы кезде тигүүчүлүккө кызыккандардын саны өскөнүн айтат. Анткени ал кыска аралыкта 100гө жакын кыз-келиндерди окутуп чыгарган. Баары эле мектепте окуган кыздар, андан чоң алды менде 50 жаштан ашкан эжелер да келип окуп жүрөт. Ар бир окуган адам ишсиз калбайт. Баарын эле керек, шаарга барса, шаарда дагы жумуштар толуп турат. Бизде плюс азыр бизге Баткенге дагы кройлор келет да, Бишкектен даяр бычылган кройлор келет дагы. Надомго алып эле менде окуп чыккан эжелер өздөрү үйдө надомго алып эле иштеп жатышат. Чебер айымдын окуучулары учурда тигүүчүлүктү тереңдетип үйрөнүп жаткан учуру. Өзүм кийип турган кийимди да өзүм тиккенмин. Ага кошумча бул плашты дагы мен сиңдиме тиккенмин. Бейнелериме дагы толстовка ошондой кийим кечелерди да тигип бердим. Мен келечекте мисалы азыр 3 ай окусак бизге сертификат берет да, ошондон кийин мен дагы Айгүл жанында калгым келет. Көйнөк тиктим, сиңдилериме тиктим, толстовка, спортивка түрлөрүн тиктим, шым. Азыр мына үстүндө кийип турган плашымды өзүм тиктим. Кыргызстанда жеңил өнөр жайы суроо талап күч жана социалдык мааниси чоң тармак болуп эсептелет. Айгүл айымдын бул иш аракети аймактагы жумушсуз кыз-келиндердин жашоосун жакшы жакка өзгөртүүгө өбөлгө болууда. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Нурпейил Ашур кызы, Кудайберди Дүйшеев, Салам Медиа, Баткен.